Армысыздарга салам, кандайсыздар? Так, жака жазып коеюн. Тема: личный бренд түзүү боюнча разговор. Бул деген по большей части нумерологиялык разбор болот. Эже сизби кандайсыз? Так, ким өзүнүн личный брендин түзгүсү келип жүрөт? Может быть, курстарда окудуңуз, там SMM, инфопродюсер, Инстаграмда чыгып баштадыңыз, может быть, но почему-то кайра эмнени элге бериш керек, эмне менен чыгыш керек билбей кетип калып атасыздар. Кимге тааныш, кайсы тема менен чыгарыңыздарды либо билбей атасыздар. Эмне теманы алып чыксам, кайсыл жактан эксперт болсом, же болбосо какой-то бир онлайн продуктуңуз бар, же болбосо магазиниңиз бар, же болбосо товар сатасызбы, байырсызбы, неважно, и сизге именно личный брендти ары алып кетиш керек болуп атат, но эмнеден баштарыңызды билбей жатасыз. Эмнени көрсөтөсүз билбей жатасыз. Кимге тааныш болсо, жаза кетиңиздер. Келиңиздер, мини разборлорду жасап берейин. Именно нумерологиялык разбор туулган күндүн жардамы менен эсептеле турган, жасала турган. Бул жака туулган күнүңүздөрдү, аты жөнүңүздөрдү жаза кетсеңиздер, сиздерге кимге именно личный бренд кызык болсо, сиздерге мини разборун жасап берем, смотря что хотите. Эмнени каалаганыңызга жараша. Туулган күнүңүз, аты жөнүңүз. Компьютеримде, господи. Жаза кетиңиздер. Личный блог. Личный блогду алып барганда да эмне жөнүндө алып барабыз? Туулган күнүңүздү, аты жөнүңүздү жаза кетиңиз. Мен сизге кыскача мини разбор жасап берем. Так, азыр. Допустим, өтө көп курстарга катышасыздар. Инфопродюсердин курсун окуйсуздар, как подавать, что подавать деген сыяктуу. Но все равно непонятно. Анткени ар бир адамдын өзүнүн баягы подача информациясы ар кандай болот да. Жок, ачылбайт да. Все, так. Талантыңды алып чык деп көп айтылат дейт. Талант алып чыккан это одно, но аны кантип алып чыгыш керек? Вот это другое дело, да? Именно личный бренд болгондо, личный блогду эмнеден алып барарды билбей жатасызбы? Так, бул жакта эмнелер бар? Эмнени айтса болот? Смотрите. Өзүңүздүн личный качестволоруңуз, о чем можно рассказать, личные качества, да? Өзүңүздүн баягы бир гана сизге тиешелүү. Андан кийин профессиональный качестволоруңуз, то, что можно людям транслировать. Андан кийин основной темалар, эмнени алып чыкса болот элге, эмне жөнүндө айтып берсе болот. Андан кийин эмнени айтканга не стоит, кайсы теманы блогдо козголуш керек деген нерсе. Анан визуально баягы кандай информацияны подача кылыш керек. Мисалы, ар кимдин өзүнүн мындай фишкалар болот, визуально баягы информацияны подавать эткен, мындай жакшы кылып, мындай ушундук кылып алып барган, Просто келиңиздер, именно личный качество болгондо, мисалы, өзүңүздүн личный блог алып барып аткандан кийин сиз эмне кыласыз? Чисто өзүңүз жөнүндө, өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө именно личный брендти, личный блогду өнүктүрөсүз да. И сиз эмне кылышыңыз керек? Сизде өтө көп энергия бар.
ошол энергияны сиз өзүңүзгө туура колдонушуңуз керек да. Сизге деген эмне бериш керек? Бүт азыркы учурда болуп аткан трендтин баарын, эмне жаңы нерсе, мода направление чыгып атса ошол нерсенин баарын билип, ошол нерсени элге көрсөтсөңүз болот. И ошону менен элге мындай энергия тартууласаңыз болот да, мотивация берсеңиз болот. Сиздин аркаңыздан бара турган адамдарды именно ошондой жактан мындай позиция алыш керек да. Позиционирование каким образом, баягы жаңы тренд алып чыктыңызбы, допустим, эми айталы би дейли да, тиктоктогу, ошол трендти сиз алып чыктыңызбы, все, эл сиздин аркаңыздан кетет да. Именно ошол жерден алып кетсеңиз оңой кетет. То есть трендтердин аркасынан жүрүшүңүз керек. Өзүңүздүн эмоцияларыңызды көрсөтүңүз, вот именно энергияңызды көрсөтүңүз. Бираз кичирейт болчу. Элге мындай мотивация бериңиз да в этом плане. Андан кийин аудиторияңыз менен сүйлөшүңүз. Допустим, суроолорду кылышыңыз мүмкүн, просто да кылышыңыз мүмкүн. Кайтарым байланыш бериңиз ошо аудиторияңызга. Ар кандай челленджтерди уюштурсаңыз болот. Өзүңүз үчүн, аудиторияңыз үчүн. Келиңиздер, мисалы 10 күн китеп окуйбуз, же болбосо 10 күн зарядка жасайбыз дегендер. Ошондо аудитория сизге кетет да, вызов ыргытыңыз да аудиторияңызга. Анан аудиторияңызга мындай жашооңуз кандай өзгөргөнүн көрсөтсөңүз болот. Например, какой-то бир айталы сетевойдо иштейсиз дейли, же болбосо кайсы бир продуктты сатасыз дейли, если так захотите. До и после кандай болду, либо кандайдыр бир курс бир нерсе алып чыга турган болсоңуз, жашооңуз кандай өзгөрдү до после, ошол нерсени көрсөтүңүз. Дальше обязательно сөзсүз түрдө сизде результат болот деген ишенимди аудиторияга бериңиз да. То есть мындай жаңы нерсени баштагандан коркпоңуздар. Все это дает результаты деген нерсени. Башкаларга дагы мындай дух бериңиз да, мындай айткандачы. Дальше жашооңузда болуп аткан бардык жаңы нерселерди кабыл алганды үйрөнүңүз. Анан мындай жаңы жашоого кирип кетип, адаптация болуп кеткенди үйрөнүңүз да. Ал үчүн эмнени түшүнүш керек? Жашооңуз уже өзгөрүп атат сиздин, на самом деле азыркы учурда. Кээ бир ситуацияларды сиз башкара аласыз, кээ бир ситуацияларды башкара албайсыз. Сиз контролдой албаган ситуациялар бар. Ошол нерсени просто кабыл алыш керек. Нужно просто принять и все. Эгерде ар кандай ситуацияга попадать этип калсаңыз, күлкүлүү ситуацияларга, же болбосо өзгөчө ситуацияга попадать этип калсаңыз, ошону менен дагы аудиторияңыз менен бөлүшүңүз. Менде ушундай болду, мен ушул ситуациядан ушундай болуп чыгып кеттим. Это тоже элге мындай мотивация, вдохновение болот да. И ошол дагы сиздин баягы личный блокко, личный брендке мындай ассоциация болуп калат. Бул деген мурун менде ушундай бар эле. Любой ситуацияны элге алып чыгат элем дагы, анан кийин айтышат эле да, вот Айгерим болсо ушул ситуациядан кантип чыгат эле деп өзүмө суроо берем дагы, мен ошентип чыгам деп. Вот именно ошондой ассоциацияны алып кетиңиз. Дальше ар кандай, скорее всего, жашооңузда кызыктуу окуялар көп болот. Ошол нерсени блогго транслировать этиңиз, алып чыгыңыз элге. Мисалы, башка автобуска отуруп алдыңыз, башка жака кетип калдыңыз, же болбосо тура эмес бир нерсени сүйлөп алдыңыз деген сыяктуу ушундай окуялар болсо жашооңузда, ошол нерсенин баарын элге алып чыгыңыз. Уялбастан, коркпостон, там сындайт дебестен. Так. Именно кыйынчылык болсо жашооңузда, ошол кыйынчылыкты кантип өтүп атасыз? Элге аудиторияңызга көрсөтүңүз. Максаттарыңызга кантип жетип атасыз? Ошол нерсени аудиторияңызга көрсөтүңүз. И мисалы, многозадачный историялар болот го. Мисалы, бул жакта тамак жасап атам, бул жакта баламды карап атам, бул жакта иштеп атам. Ошол историяны дагы, ошол нерсени дагы өзүңүздө блогуңузда көрсөтүңүз. То есть стористердечи, мына бул жакта бир моментте мына мол иштерди кылып атам. Это тоже вовлекает, да. Дальше. Эгерде кандайдыр бир эме алып чыга турган болсоңуз, товар же болбосо сетевой ошол эле алып чыга турган болсоңуз, бир курс, неважно, эмне сатасыз блогдо, личный блогдо алып чыга турган болсоңуз, ошондон адамдар кандай пайда ала алат, ошону көрсөтүңүз да. Эмне үчүн именно ушул продуктты алсаңыз, эмне үчүн именно ушул нерсени колдонсоңуз сизде результат болот деген нерсени элге прям показывайте, до после. До мындай болчу, андан кийин мындай болот деп. Так. Дальше. Жоопкерчилик алганды үйрөнүңүз дагы, и ошол нерсени дагы элге көрсөтүңүз. Өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчилик алганды кичирейт алчу да, максат, пожалуйста. Анан башка адамдын жардамы жок
конкретно результаттарга жете алам, аба көрсөтпөй эле алып чыкса болот. Нет, бул деген именно сиздин история эмес, бул жактан азыр Нуржанды разбор кылып атабыз. Дальше башка адамдын жардамы жок, самостоятельно чечим чыгара алганыңызды көрсөтсөңүз болот. Вот мондай проблема болду, өзүм чечтим. Там качан келип, там күйөөм чечип берет, же болбосо да бирөө чечип берет десем. Башка адамдар менен мындай сотрудничество кылганды үйрөнүңүз да. Партнерлорду издегенди үйрөнүңүз, скорее всего. Так, анан благотворительный проекттерге катышсаңыз болот. Экологияны таза кармоо деген темаларга катышсаңыз болот. Анан жашооңузду бүт балансын, жашоомду вот мындай баланска келтирип атам, тияк биягын оңдоп атам деген мааниде көрсөтсөңүз болот. Бул именно личный блог. Именно өзүңдүн жүзүңдү жөн эле так мындай. Өзүң мына мен бармын, мен өзүмдү көрсөтөм деген жагынан болсо. Дальше бизде профессиональный качестволор бар. Смотря кайсыл нишаны тандап, кайсыл жактан ары кете турган болсоңуз, бунда уже именно конкретно бир продуктусу бар айымдарга конкретно мындай жардамдап айтып атам го, байыр, магазиндер, продукт саткандар, мага окшогон психологдор, коучтар, вот именно ошол профессиональный качество уже бир нерсеси бар, уже бир нерсени элге берип атат. Вроде бы курс окудуңуз, инфопродюсерди окудуңуз, СММди окудуңуз, там элге кантип эмнени бериш керекпи үйрөндүңүз, но у вас что-то но не получается деген история. Мисалы, кимдин историясын алсак, Бакуля Мурзабектин, байкасаңыздар, каждый поток сайын, баягы курстарын запускать эткен сайын, каждый реклама кылган сайын өзүнүн историясын айта берет. Каждый раз стористерге чыгара берет. И это людям заходит. Элдер ошого барат. А кому-то это не заходит, кому-то вот из грязи в книзи деген история вообще не заходит. Сиздин темаңыз эмес деген сыяктуу да. Поэтому бул жакта ар бир адамдын өзүнүн личный бир эмелери бар да. Транслировать элге жеткире турган, көрсөтө турган историялар бар. Именно ошол историяларды көтөрүп чыгыш керек. Элдикин алып туруп мындай под копирку кете бергенде это у вас не сработает. Дальше темалар бар, көрсөтпөй турган. Вот вообще блогто көрсөтпөй эле коюш керек. Потому что Инстаграмда сиз эмне аласыз? Адамдын жашоосунун 5-10% гана көрөсүз. Калган адам көрсөтпөйт. Мындай накаду баарын көрсөтө бербейт. И бул нормалдуу көрүнүш да. Что хочет показывать, то и показывает. Но есть темы, которые вообще нельзя показывать. Вот сиз именно лично сизге көрсөтпөш керек деген темалар бар. Ошол полный разбор керек десеңиз, жазыңыздар, ушундай кылып аудио форматта жалпак тил менен түшүндүрүп берем. Все по полочкам. Кийин аудио сиздерде калат дагы. И дальше өзүңүздөр түшүнө аласыздар. Бүгүн именно личный бренд менен баштап атабыз. Эмне үчүн? Азыр анткени баягы личный блогту алып кетем, өнүктүрөм, здравствуйте, көрсөтөм деген адамдар көп, бирок ошону кантип көрсөтүштү билбейт. С чего начинать? О чем транслировать? Же болбосо выгорание болуп калат. Сториске чыгасыңар, там 1 күн, 2 күн, 3 күн, а потом, я не знаю, что показывать. Вот бытовой, үйдө эле отурам, а что я буду показывать? Деген история болот да. Эч жака барбасам, же болбосо айылда жашасам, же болбосо үйдө балдар менен отурсам, үйдө бытты эле көрсөтө беремби, үйдө кылып аткан ишимди эле көрсөтө беремби деген суроо пайда болот да көпчүлүктө, туурабы? Жашоом аябай мындай интересный болбосо, эч жака барбап, эч жака чыгып, монтип элдей болуп жүрбөсөм, башка блогерлердей болуп, о чем показывать, эмнени көрсөтөм, кантип баягы транслировать этем өзүмдүн личный блогумду, кантип развивать этем деген история. Вот ошондо бул жактан именно нумерологиялык разбор ар бириңиздерге жардамга келет. Өзүңүздүн личный блогду өнүктүрөсүзбү, же болбосо кайсы бир личный бренд алып чыгасызбы өзүңүздүн, кайсы бир продукту саткан. Бул жакта конкретно вот уже личный брендти, личный блогду бул жак кимге по большей части туура келет? Уже бир нерсе саткан, уже онлайнда бир нерсени баштаган айымдар үчүн вот личный бренд конкретно сиздерге пайдалуу болот да. Же болбосо сторис тартып баштаган, өзүңөрдүн баягы услугаларыңар жөнүндө, неважно, там маникюр жасайсызбы, там парикмахерсизби, же болбосо клининговый компанияңыз барбы, в любом случае бардык жакта эң биринчи адамга келет да. Биринчи сизди көрөт, потом сиздин ишиңизди көрөт, а потом уже сиздин продуктуңузга келет, любой историядан. Поэтому личный бренд, узнаваемость, өзүңөрдү көрсөтүш керек. Ошол дагы кимге разбор керек болсо, туулган күнүңөрдү
и атыңарды жазып коңуздар. Я вас разберу. Именно личный блог алып барууда выгорание болбош үчүн. Биз бүгүн именно личный бренд жөнүндө эле сүйлөшүп атабыз. Но бул жакта матрица и финансы жагынан матрица бар. Финансыны расчет кылса болот. Где ваши деньги, почему ваши деньги блокируются, о чем это, не кылыш керек. Общий матрица, дальше чакралар боюнча бар. Полностью чакраларыңар. Чакра по факту это ден соолук жөнүндө да, ден соолугуңар. Биздики азыр сейчас чисто личный бренд боюнча болот, анткени бул эфирди сактаймын. Ошондуктан личный бренд жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кимге матрица, может быть, кээ бирөөнө именно отношения керек. Есть такое еще отношения. Отношения болгондо жолдошуңар менен тил табыша албай урушуп, же болбосо турмушка чыга элек айымдар болушу мүмкүн. Вот ушул адамга турмушка чыгайын деп атамын. Какая у нас будет совместимость? Что делать? Либо баягы отношенияны кантип оңдосом болот. И это прям 100% аткара турган деген нерсе эмес. Это информация. Информация, любой информацияны фильтрлейсиздер. Через себя проводите. А башка жактарынан. Вот именно личный бренд это 100% конкретно жасасаңыздар результат бере турган история. Финансы конкретно действительно ошо темаларды ала турган болсоңор реально результат бере турган история. Детская матрица деген бар. Балдарга кандай подход кылыш керек? Мисалы профессия тандаганда же болбосо кантип тил табыш керек? Анын характери, кайсыл кандай сүйлөгөндө оңой сөз табасыңар деген история. Так, сейчас. Эгерде башка темалар боюнча керек болсо, мага жазыңыздар. Полностью эки вариант бар. Либо мен силерге сүйлөп берип аткандай онлайн эмес аудио форматта сүйлөп берем ушул эле аудиону, либо силерге готовый PDF форматта документтерди берем. То есть полностью сиз жөнүндө информация. Аны телефондон көрсөңүз болот, либо распечатка кылып чыгарып алып окусаңыздар болот. Но факт в том, что силерге өмүр бою колдонула турган сиз жөнүндө полностью информация болот. Так, личный блог, айчурuk. О чем можно транслировать? Профессиональный жана кетпейбиз. Именно личные качества. Эмнени көрсөтсөңүз болот. Так, эмне кылышыңыз керек? Сиз аябай көп ишенчек, наивная болгон үчүн өтө көп жерден адамдардан разочарование аласыз. Алдап кетет да көп жерденчи. Көп жерден алданып каласыз, анан көңүл калып калат адамдардан. Ошондуктан эмоцияларыңызды контролдоого аракет кылыңыз эң биринчи, анан заранее жыйынтык чыгаргандан алысыраак болуңуз да. Ранние выводы не делайте. Дальше сизге именно духовное развитие керек. Мотивация керек. Духовное развитие дегенде өзүңүздүн үстүңүздө иштеш керек деген сөз да. Эмоциональный нагрузкадан алысыраак болуңуз, өтө көп өзүңүздү көп нерсени үйүп алып, башыңызга мындай тигинин проблемасы, мунун проблемасы, там апамдын, байкемдин, эжемдин проблемасы дебей, өзүңөргө эмоциональный разгрузка бериңиз. Так, өзүңүздү кандай болсоңуз, ошондой кабыл алыңыз. Вот как есть такие, өзүңүздүн кемчиликтериңиз болушу мүмкүн, өзүңүздүн минус жактарыңыз болушу мүмкүн, слабости какие-то. Аларды мындай жаап жашырганга аракет кылбаңыз. Просто принимайте себя как такая, какая вы есть. Именно өзүңүздү кандай кабыл алсаңыз, өзүңүздүн баягы минус жактарыңызды скрывать этпей, жаап жашырбай, именно ошол нерсе наоборот сиздерге адамдарды тартат да. Адамдар менен жөн гана там именно профессиональный жашооңузду эмес, но личный жашооңуз менен дагы бөлүшүңүз. Мисалы, жора жолдошторуңуз менен, подружкаларыңыз менен жолуга турган болсоңуз, ошолорду айтыңыз. Там үйдө домашний животный бар болсо, ошолор боюнча бөлүшүңүз. Вот. Же болбосо распаковка кылсаңыз болот. Мисалы, жаңы кийим алсаңыз, же болбосо украшение алсаңыз, ошол боюнча дагы өзүңүздүн инстаграмда бөлүшүңүз. Эң биринчи жашооңуздагы хаосту мындай личный бренд боюнча тема алып жаткандайсыздар. Личный брендти кантип алып барыш керек деген.
кыскача маалыматын берип атам. Жашооңуздагы хаосту, баягы мондай кашаны биринчи порядокко алып келип алыңыз. По полочкам проблемаларыңызды коюп алыңыз. Какие есть проблемы, прям поставьте по полочкам. Өзүңүздүн жашооңуздагы балансты түзүңүз да. Эгерде өзүңүздүн жашооңузда баланс жок болсо, жашооңуз хаос болсо, башка адамдар менен сүйлөшүү дагы кыйын болот сизге. Конкретно цельди көрүшүңүз керек дагы, конкретно ошол нерсеге, ошол цельге кантип жетем деген мындай жолуңузду тоже көрүшүңүз керек. Башоотуңуз менен ишке кирип кеткен дагы болбойт сизге. Анан аудиторияңыз менен негатив жөнүндө сүйлөшкөн да болбойт. Прям өзүңүз негативде жүрсөңүз, минусовой состоянияда жүрсөңүз, ошол состоянияда аудиторияңыз менен сүйлөшпөңүз деген сөз. Тема нумерология, личный бренд. Личный бренд жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мен мындай жазган айымдарга мини разборлор кылып берип атам. Азыр 2 разборум бар, ошого чейин разбор кылайын деп. Так, чарчаганыңыз, стресс болгонуңуз, жинденгениңиз сиздин баягы слабостьтарыңызды көрсөтүп коет. Именно ушул жагыңызды көрсөткөндө, баягы чарчап, ушундай состоянияда блокко чыга турган болсоңуз, бир нерсе сата турган болсоңуз, силерге наоборот хейтерлер көбөйөт. Анан бекер бир нерсе бер деген аудитория көбөйөт да. Өзүңүздү биринчи орунга коюңуз. Прям самооценканы көтөрүңүз. Сиз өзүңүздү кандай алып жүрсөңүз, өзүңүзгө кандай отношение кылсаңыз, аудиторияңыз да сизге точно ошондой отношение кылат. Адамдар менен только мындай жакшы состоянияда болгондо, мындай өзүңүз вот наполненный состоянияда болгондо, ошондо гана анан элдер менен сүйлөшүңүз да. Өзүңүздүн убактыңызды баалаңыз, өзүңүздүн эмгегиңизди баалаңыз. Керек болгон кезде жок деп айтканды үйрөнүңүз. Жок, мен муну кыла албайм, жок, ал жака бара албайм деген история. Өзүңүздүн баягы күчтүү энергияңызды көрсөтүңүз. Вот именно ошондо өзүңүздүн күчтүү жагыңызды көрсөткөндө, күчтүү энергияңызды, анан чечимиңизди мен кыла алам, решительность да көрсөткөндө сизге конкретно сизге ошого жараша аудитория келет. Эгерде кандайдыр бир, это не только аудитория, это вообще по жизни, да. У вас, скорее всего, азыркы учурда жашооңузда өтө көп проблема, низкая самооценка болуп аткан окшойт да. Такой какой-то период өтө көп проблема, жашооңуз хаос, эмне кыларыңызды билбей мындай каша болуп калган да башыңыздачы. Если полный разбор керек десеңиз, жазыңыздар. Так, эже мага эмне жаман ойлор келип берет дейт. Жаман ойлор кайсы учурда келет? Смотря какие мысли. Эмне жөнүндө ойлоп атасыз? Негатив. Дагы кимге личный бренд боюнча кызык? Бул жакта мен азыр только личный бренд алып чыгып атам. Кийинкисинде финансы темасын көтөрүп чыгам, мамиле темасын көтөрүп чыгам. Кому интересно будет. Балдар темасын, детский балдар темасын көтөрүп чыгам. Балдарга сиздин балаңызга конкретно кандай подход керек? Ден соолук темасын көтөрүп чыгам. Бүгүн именно личный брендти карап атабыз. Негатив боюнча келет, жаман ой дейт. Качан негатив келет? Потому что сиздин оюң, жашооңуздун баары негативге толуп калган да. Обычно негатив ой келет да. И когда сизде жашоодо конкретно мындай чоң каалоолор, кыялдар, максаттар жок болгон кезде. Рахмат дейт. Полный разбор десеңиз, жазыңыз. Бул жакта кандай разбор бар? Матрица бар, өзүңүздүн полностью матрица дегенде о чем это? Матрицага эмнелер кирет? Сейчас вам кыскача айта кетем. Матрицага мындай эзотерический темаларды алып койгондо, мамиле темасы кирет, акча темасы кирет, сиздин родовой задачаларыңыз, эмне кылышыңыз керек, ататек, апатек, проработка деп айтам го. Бул жактан уже конкретно бар. Конкретно проработка кылган темалар бар. Мага личкага жазыңыз, же болбосо WhatsAppка жазыңыз. Шапка баракчама кирсеңиз, эмеде ссылка бар. Шапка профилида сайтка ссылка бар, аяқта WhatsApp номерим бар. Түз мага түшүп каласыз. Андан кийин таланттарыңыз, эмнеге талантыңыз бар? Баягы
ата эне менен мамилени кандай кылыш керек, ата эне темасын кандай проработка кылыш керек, ошол боюнча бар. Предназначениеңиз бар. Андан кийин ар жыл сиз үчүн кандай болот, прогноз ошол бар. Кээ бир жерлерин пропускать этип айтпай кетип атам. Андан кийин ден соолук боюнча полностью бар. Ден соолугуңузду оңдош үчүн именно эмне кылышыңыз керек, психологиялык жактан кайсыл проработкаларды жасаш керек деген темада. Андан кийин финансы бар. Финансы темасы жок, онлайн эле, келиштин кереги жок. Так, финансы темасында сиздин финансыңызды эмне блокко түшүрүп атат, ошол бар. Финансовый потенциалыңыз каякта, кайсыл ишти аткарсаңыз, эмне кылсаңыз, кайсыл ишке барсаңыз сизге действительно баягы акча потогу ачылат деген тема. Анан предназначение. Көпчүлүк айтат, эмне кыларымды билбейм, эмне иш менен алек болорумду билбейм. Детский балдарыңар жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Запись менен мага жазсаңыз. Смотрите, азыр личный бренд боюнча еще кимге керек? Да, бир адамды разбор кылып бере алам. Силерге мындай 100дөн 1 эле информацияны алып атам. Мисалы 100% информациянын азыр силерге 1%-ын гана берип атам. Ар жакта еще информация, маалымат өтө көп. На самом деле аябай көп. Туулган күнүңүздөрдү, аты жөнүңүздөрдү жазсаңыздар, именно нумерологиялык разбор. Конкретно бир полностью разбор ала турган болсоңуздар, где-то бир 50 барактан ашык информация. Бирок бул маалыматтын баардыгы орус тилинде. Ким орус тилинде самостоятельно үйрөнөм десе, өзүңүздөр алсаңыздар болот. Жок, орус тилинде өтө көп. Мага кыргыз тилинде, жалпак тилде мен силерге азыр түшүндүрүп берип аткандай. Кичирейтип койчу Максат. Көрбөй элесиң го, Максат. Максат. Кичирейтип койчу, көрбөй элесиң го. Личкага жазыңыз. Мен айтып келатым эле. Оюм өлбөйт. Жок, мага кыргызча жалпак тилде ушундай түшүндүрүп бер десеңиздер, мен силерге аудио форматта бүт баарын голосовой менен WhatsApp'тан жөнөтөм. Андан кийин аны өзүңүздөр кайра угуп кайталасыздар. Анткени бул бир эле жолу алып, анан өмүр бою колдоно турган маалымат. Эгер мен силерге чалып сүйлөшө турган болсом, кайсы бир информацияны угасыз, кайсы бир информацияны укпай каласыз. Что-то оюңузга кирет, что-то кирбей калат да. Голосовой болгондо каалаган учурда кайталасыздар. Бул чисто кыргыз тилинде керек дегендер. Жок, орус тилинде түшүнөм, все нормально десеңиздер, анда бүт маалыматты орус тилинде документ форматында, PDF форматында алсаңыздар болот. Распечатка алып алсаңыздар болот. Бир кишиге бир 50-60 страница жөнүндө эле чыгат. Өзүңүз жөнүндө вот мындай книжка, китеп болот да, чисто сиз жөнүндө. Финансы темасы, отношения темасы, предназначение темасы бүт темада. Кимге дагы именно личный бренд түзүү боюнча, личный блог алып баруу боюнча разбор керек болсо, жазыңыздар. Саат 2-де мен разборум бар, ошо менен 5-те дагы разборум бар, ошо менен бошо алам. Быйылкы жылды именно ушу нумерологиялык разбор менен баштайм дедим, анткени бул өзүңүз жөнүндө мындай кененирээк таанып билүү да. Өзүңүздөрдү өтө көп жагынан, жаңы жагынан көрөсүздөр. Жаңы жагынан өзүңүздөрдү ачасыздар. Эмне кылса болот? Кайсы жагын проработка кылыш керек? Мындай состояние бар адамда, плюс анан минус деген состояние бар да. Эки состояние болот. Качан сиз плюс состояниеде жүрсөңүз, у вас все хорошо, все там нормально. Нормально жүрөсүз, сонун жүрөсүз. А качан сиз минус состояниеге кирип кете турган болсоңуз, анда баягы проблемам бар башталат дагы. Конкретно баягы энергия жок, акча жок, мотивация жок, эч нерсе көңүл жок деген состояние түшүп кетесиз. Вот ошол нерсе. Это уже минусовое состояние. И бул жакта конкретно плюсовое состояниеде болгондо адам кандай жүрөт, минус болгондо кандай жүрөт, сиз жөнүндө полностью информация бар дагы. И вы уже понимаете, окей, азыр кайсы состояниеде жүрөм, эми ошол состояниеден кантип чыгыш керек. Эмне иш аракеттерди конкретно кылсам чыга алам. Өзүңүздөргө мындай кандай десем, личный путеводитель болот да.
ошол кимде кандай суроолор болсо жазыңыздар. Суроолор болсо жазыңыздар. Так. Нумерология нет, это не на год, это на всю жизнь. Өмүр бою кала турган маселе жагында эсчиңизби? Допустим, жылдын историясы, прогноз на 1 год, на год, на 1,5 где-то болот. Это на бул 1 жылга эле да. А могул жакта нумерология это на всю вашу жизнь. Өмүр бою. Допустим, өзүмдүн матрица менен карап берем. Личный бренд тоже на всю жизнь. То есть выгорание болбойсуздар, да? Без выгорания, без ничего. Так, о чем транслировать, о чем не транслировать, вы уже понимаете. Я такая, окей, могул теманы лучше алып чыкпайт экенмин, могул теманы алып чыгат экенмин. Это вообще лучше, да? Алып чыгасыздар. Допустим, менин темам бул көбүнчө родовой задачалар. То есть родовой задача дегенде бул жакта ататек апатек темасынан экутен кетет да. Ататектен мен кайсы темаларды проработка кылышым керек да. Бул биринчиси бар. Ар бириңиздерге бар. Андан кийин ататектин апа жагын, чоң эне жагын, ататектин чоң ата жагынан эмнени проработка кыласыз, ошол эле ататектин чоң апа жагынан эмне проработка кыласыз конкретно. Кандай историялар болгон. Дальше өзүңүздүн апатегиңизге келгенде апатектин апа жагын проработка кылган, анан ошол эле апатектин ата жагын проработка кыла турган темалар. О чем там есть, сиздерге уже полностью понятно болот. И бул жактан конкретно уже эмне кылыш керек, а что не стоит делать. Ошол историялар бар да. И сиздин баягы задачаңыз эмне? Ошол ататектен, апатектен конкретно кыла турган задачаларыңыз эмне? Буну менен уже баягы разборго келиш, запрос келгенден кийин разбор кылышып алууга болот. Дальше детско-родительское отношение деген бар. Ата эне менен мамилени кандай кылып оңдош керек? О чем это? Эмнеге келиш керек акыры аягы? Эй! Личный бренд жаңы чыкты, силер же ошону алсаңыз болот. Вы мне день рождения скажите, я вам мини разборун сделаю. Кичирейтип койчу мусун? Мариям, отдай. Кичирейтчи. Туган жазып койсоңуз силер. Что сломалось? Не кылышты? Азыр мага бул жака жазсаңыз силер. Я вам мини разбор сделаю, пока у меня 5 минут есть. Что разбор жасай турган эжем жок болуп атат. Алда Москвада эле. Балам уктатып коюп келем деди эле. Мыйгыз менен чиретип койчу, пожалуйста. Так, личный бренд боюнча именно мен сизге азыр личный качестволоруңузду айтып берем. Эмнени элге берсеңиз болот. Сиз өзүңүздүн мисалыңызда именно мындай баягы эме бар го, позитивное мышление, оптимизм деген бар го, ошол нерсени көрсөтүш керек да. Именно позитивный мышление менен, оптимизм менен кантип оор ситуациялардан чыгып кете аласыз. Анан кандайдыр бир товар же болбосо услуганы алып чыккан болсоңуз, элге берип аткан болсоңуз, ошону кантип алып чыккансыз. Мисалы, сиз парикмахерсиз, ошого кантип келип калдыңыз?
же болбосо бир студия өзүңүз ачкан болсоңуз, салон ачкан болсоңуз, салонду кантип ачтыңыз, вот поэтапно, откуда, зачем, почему, как вы к этому пришли, ошол нерсени айтып бериңиз. Дальше өзүңүздүн нишаңызда биринчи болгонго аракет кылыңыз, то есть быть в тренде. Азыркы учурда кайсы тема прям актуальный болуп, тренд болуп, модада болуп атса, ошол нерсени киргизиңиз өзүңүзгө. Сизге болсо мындай энергичный адамдын, бардык жаңы маалыматка ачык адамдын образын көрсөтүш керек да. Именно сиздин профессияңызда кыйынчылыктар болушу мүмкүн профессиональный ростто, и бирок ал нерседен коркпоңуз. Именно ошолорду жеңип отуруп, сиз наоборот карьерный лестницадан өсөсүз да. Анан бир идея келди, план келди, сразу ишке ашыра бериңиз. Алдын ала ойлонбоңуз. Сомнение болуп, кылсамбы, кылбасамбы, жазсамбы, жасабасамбы деп ойлонбоңуз. Идея келди, аткара бериңиз. Идея келди, бир нерсени пландан түздүңүзбү, аткара бериңиз. Дальше кете бериңиз. Именно ошо менен сиз башка адамдарга дагы мотивация бере алат. Так. Сиз көпчүлүк учурда баягы тенде калып калат экенсиз да, артта калып калат экенсиз, в тени остаетесь. Но ошол состояниядан деле сиз адамдарга влиять эте аласыз. Алардын ойлоруна, сезимдерине конкретно таасириңизди тийгизе аласыз. Өзүңүздүн баягы күчүңүздү, силаңызды өзүңүздүн билимиңиз аркылуу көрсөтө аласыз. Ар бир адам менен, допустим, ар бир клиент менен насколько вы в нем заинтересованы, ошону көрсөтүңүз. Алардын эмне жөнүндө ойлонуп атышат, кандай переживаниялар бар, прям вот адамга прям вникать этиңиз да, прям в точку говорите. Сиздики профессия сама по себе такая. Чач жасап атып, кирпич жасап атып, разговаривать с ними, вникать, о чем они говорят, какие у них мысли, переживания, ошол жөнүндө вникать этиңиз да. И ошондон сиз уже тап кыласыз аудиторияңызга кайсыл тема больше откликается. Ошону табыш керек да сизге. Так. Өзүңүздүн идеальный портретиңизди создавать эткенге аракет кылбай эле коюңуз. Вам не нужно вот идеальный портрет. Вот я такая идеальная деген картинаны көрсөтпөй эле коюңуз. Анткени наоборот ошол идеальный, я такая идеальная деген адамдарды сизден отталкивать этип коет. Жок, мен ага бара албайм, это недоступно, это бийикте турат, мен просто-напросто жете албайм деген истер болуп калат да. Ошондуктан показывайте өзүңөрдүн кандай болсоңор ошондой. Разные чувства. Всегда идеальный, всегда мындай позитивный состояние эмес. Ар кандай настроение менен болот, ар кандай жашооңуздо ситуациялар болот, ошол нерсени дагы көрсөтүңүз, показывайте. Мисалы, кантип сүйүнүп атасыз, кайсыл учурда настроениеңиз жок, же болбосо жашооңузда кыйынчылык болуп атат, да, вам нужно разговаривать, находить общий язык с людьми. И ошондо таким образом баягы өзүңүздүн какая вы есть көрсөтүп атып, сиз наоборот көбүрөөк өзүңүзгө баягы клиент топтой аласыз да, аудитория топтой аласыз. Так, элдин кызыгын өзүңүзгө арттырыш үчүн, чтобы люди за вами смотрели, следили, личный брендти, когда вы показываете, да, өзүңүздүн чыныгы жашооңузду көрсөтүңүз. Башка ролдорду примерять вам не нужно, чужие роли примерять не нужно. Будьте такая, какая вы есть. Так. Өзүңүздүн продуктуңузга не бериңиз, энергия бериңиз, энергия легкости и чистоты. Прям ошол нерсе керек. Анан отпускайте вообще прошлое. Только стремитесь только вперед. Прошлое это в прошлом, все. Так. Но именно сиздин баягы личный бренд, мындай жакшы эмоцияларды тартуулаш керек да адамдарга. Даже если там какие-то трудности, какие-то сложности, в любом случае баягы жакшы эмоцияны тартуулап турганда, вот адам сизге ошондо тартылат. То есть башка адам какой-то бир проблемасы менен келет, өзүнүн какие-то сложные проблемы, а сиздин продукт как бы решение болуш керек да, спасение болуш керек да. Вот от таких ситуаций, допустим, то, что у нас обычно бывает, аял кишилер жигити менен урушуп кеткенде, же болбосо ажырашып кеткенде келип жашаган кылат го. Вот прям спасение болуш керек да ошондой ситуацияда. Не бойтесь дурачиться, попадать прям в разные ситуации.
И өзүңүздүн научитесь смеяться над собой. Так, чем проще, тем лучше. Прям элге деген доступный продукт беріңіз, да, который каждый может вот так пощупать, ощутить и попробовать на себе. Прям доступные историялар. И вот я тоже такая же, как вы деген нерсени да көрсөтүңүз. Я тоже такой же человек деген историяны. Сиз эмне кылсаңыз болот, встречаларды кылсаңыз болот. Вот конкретно бир темалар менен, да. Клубтарды чогултсаңыз болот, чоң клубтарды чогултсаңыз болот. Именно какой-то бир страхын проработка кылганга, өзүнүн жаңы жагынан ачканга, внутренний потенциалын. Потом отпустите страх одиночества. Если вы это сможете, вы сможете это и другим показать, как это делается. И потом баягы акча темасына оңой отношение кылыңыздагы, и вот это тоже показываете. Акча оңой келет и оңой кетет. Тратить деньги это просто деген история. Зарабатывать так легко, так же и тратить тоже легко деген. Так, может быть, спонтанный покупкалар болушу мүмкүн. Кичинекей өзүңүзгө жаккан бир нерсе алышыңыз мүмкүн. Там массажга барышыңыз мүмкүн, или еще что-то такое. Анан непредсказуемость. Прям спонтанный иштерди кылсаңыз, сизге ошол көп жаңа аудиторияны вот, а что-то мен ирим жок. Ошол. Бул это, допустим, сиздики личный бренд болгондо, это начинается өзүңүздүн ишиңизден баштап, потом ошол нерсени можете транслировать уже в блоге. Элге ошол нерсени көрсөтүп эле тартсаңыз болот. Так, полный разбордо не бар. Дальше профессиональные качества. Конкретно профессиональный кайсы качестваны көрсөтсөңүз болот. С какой стороны можно показывать, ошону аласыз. Дальше основной темалар бар. Конкретно сиз эмнени элге көрсөтүп аласыз, что можно транслировать. Что не стоит транслировать, ошол темалар дагы бар. Анан визуально, как подавать вообще подачу информацию. Там фон кандай болуш керек, каяктан көрөк сизге тартсаңыз жакшыраак болот. Там кээ бирөөнө природа, кээ бирөөнө мындай башка жерлер. Вот бирок ошол именно баягы визуальная подача өзүңүздүн эмеңизге туура келет да. То, что у вас внутри, то, что у вас всегда хотите показывать, ошол нерсеге туура келет. Ошол. Это уже полный разбордо ушулар бар. Окей, личный бренд. Дагы кимге личный бренд кызык? Мен бул теманы эмне үчүн личный брендти козгоп чыктым? Эмне үчүн кайра нумерологияга кайттым? Нумерология боюнча муну мен былтыр майда эле баштап, анан мурдагы жылы майда эле. Бул май эмес, былтыркы май дейм ошо. Баштап анан какой-то момент таштап койгом да. Это неправильно, бул ширк болуп калат, анан ал болуп калат, болуп калат депчи. А по факту 2023-жылы мындай карап келгенде, именно жылдын башында что-то смотрю, почтамды карап атып, анан өзүм расчетымды көрүп калдым, нумерологический расчетым биринчи өзүмө кылгам да. А такая капец дедим да. Это еще что такое депчи, потому что именно ошол нерсенин баарын окуп туруп, мен игнор кылып койгом биринчи разбор болгондо. Конкретно игнорировать этип койгом. Неттай болбойт мындай депчи. Как так? Не буду я деп. Ошо силде келиңиз. Личный брендти алып коюңуз калган. Я вам со скидкой сделаю, сизде берки бар да уже. Так. WhatsApp-ка нет. Башка келет. И в итоге мындай нерсе бар да, моякта именно нумерологический разбордо адам качан плюс состояние жашаганда кандай болот, анан минус состояниеде жашаганда кандай болот деген полностью бар. Анан рекомендациялар бар. Нумеролог, психологдун рекомендациясы бар. Что вам лучше делать? Именно психологдун рекомендация бар да, конкретный. Жок болуп кеттиңиз го дейт. Ооба, кайра келип атам. Мага неме келе жазып коюңуз. WhatsApp эле жазып коюңуз, номерим бар да сизде. Анан карасам 2023 полностью минус состояние жаптым да. Я вот посмотрела өзүмдүн баягы нумерологический разборум бар да, менде такая открыла, читаю, потому что это одна и та же информация на всю жизнь. Сиз жөнүндө информация целый китеп да. Такая капец дедим да. Все, я возвращаюсь депчи. Настолько я недооценила, ушунча баалабай койгом, ушунчалык, ну подумаешь, нумерология. Муну менен жашаганга болбойт да. Ушуга ишенем деп расчет кылдым, болбосо все сделала, такая нет деп койгом да.
болбойт мындай депчи. В итоге 2023 вот год уже прошел, бүт барып бүттү. 2024 я открываю, и вот баягы минусовое состояние эмне жазылып турган болсо, это все про меня, да. Вот то, что я прожила, там конкретно написано. Минусқа түшүп кетсең, сенде мол болот. Мондай жесть историяларын өтөсүң депчи, смотрю, блин, все это уже произошло. Я такая, капец, я так больше не хочу, дедим, да. Мне уже хватило вот последнего года, я нормальную жизнь хочу. И что делать? Не кылам, куда пойду? Кимге барам? Допустим, сизге башка адам кантип жашаш керек айтып бербейт. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн басып өткөн жолу бар, өзүнүн опыту бар. Мисалы менин опытым эч кимдикине окшобойт, сиздики эч кимдикине окшобойт. Понимаете, ар кимдин өзүнүн жолу бар, басып өтө турган, ар кимдин өзүнүн тагдыры бар. И баягы курс боло турган болсо, конкретно курска келсеңиз, бир адам ошол курстан ушундук результат алып кетет, экинчи адам вообще ни с чем уйдет. Почему? Потому что это просто не откликается, это просто не ваше, понимаете? Көп курстарга катышып, анан акырына чыкпай койгондагы именно ушул жактан кетет. Вроде бы вау, ушундай результат алып атыптыр, вау, мен да барайын деп барасыңар, а в итоге ничего нету. В итоге баягы сиз каалаган история жок. И вы не понимаете, что вообще произошло депчи. Вроде бы мен конкретно ушул результат үчүн келдим го, а почему нет результата? Потому что сиздин жолуңуз совсем башка. И сизге конкретно по жизни кандай жашаш керек эч ким айтып бере албайт. Эмне кылышыңыз керек, мындай инструкцияны эч ким бере албайт. И бул жактан инструкцияны каяктан издесек болот? Тууган күнүңүз менен просто нумерология менен да карап чыкса болот. Окей, мен мондай состояние түшүп кеткенде, оказывается, мен мону кылсам, менин акчам действительно блокко түшүп калат экен. Аны каяктан билесиздер? Сиздер уже конкретно уже аргимиздер. Мен ошол итүк чыкпай калып отуруп калдым, азыр жазгандан коркум дейт. Вот. Бул жактан нумерологиядан что она вам дает? Конкретно сиз бизде эмне үчүн бул жашоого келгенден кийин дата деген бар, число деген бар. Конкретно датада төрөлүп атасыз. Ошол дата менен өзүңүз жөнүндө информацияны ала аласыз. И уже карап отуруп эле, ооба, менде уже мол болгон, мен могу ситуациядан чыккам. Таанысыздар өзүңүздөрдү. Это не совпадение эмес, это конкретно сиздин мындай именно ошол энергияда төрөлгөн боюнча историяңыз. И бул жактан уже сизге түшүнүктүү болот. Окей, азыр мен мол минус состояние түшпөш үчүн мен эмне кылышым керек? Кантип плюска чыгышым керек? Допустим, да, кантип финансы жагымда болушум керек элементарно. И вот вам история, информация полностью. Так, сейчас посмотрим. Финансы жагымда. Финансовая матрица деген бар өзүнчө. Это прям вообще конкретно с вами история. Бирок что самое важное, мен мындай фанат болуп кирип кетпейм, да. Нумерология менен монтип жашаш керек экен. Өткөндө бир айымды көрдүм, аябай известный айымды. Күйөөм менен ажырашып кайра үйлөнөм. Нумерология боюнча биз үчүн бул быйыл өтө сонун жыл деген нерсени дека көрүп деп койдум да, ладно. Потому что это ар бир адамдын өзүнүн выбору, ар бир адам өзү тандайт. Анчалык фанатизмге кеткен жокмун. Так, мисалы финансы боюнча, допустим, да, бул жакта эмне информация бар? Сиздин финансыңызды эмне блокко салат? Кайсы учурда сиз финансыңыз артка кетет? Эмне кылыш керек? Самый главный, мындай прям полностью жазылып турат да. Полностью мыкты информация бар. Канча страница болот, могу билбейм даже. Вот, допустим, бул жакта айтып атат. Мен эле мисалымда, эгерде мен бир нерсеге фокустогой болсом, только бир нерсе оюмда, только бир нерсе болсо, мен уже баягы финансовый поток менде в принципе жабылат да. Почему? И поэтому мага көп задача коюш керек, көп иш кылыш керек. Это я всегда так, блокто деле всегда ошондой коем. Байкасаңыздар, блокто мен только эле бир теманы кечке монтип айтып бербейм, потому что это мне надоедает. Батали выгорание болуп кетем. Допустим, кечке үйдө отуруп бала карасам, же болбосо кечке тамак жасап, үй жыйнап кантип жүрө берсем, выгорание болуп кетем. Мен уже болбой калам, жарылып калам да. Жарыламай андачы все деп бүт баарын таштап салам. Поэтому мындай эмени чачыш керек да. Эмнеден рассеивать этиш керек, көп задача коюш керек. Поэтому азыр менде вот матрица, нумерологический разборду баштадым. Личный бренд, финансы бар жагынан личный разборлорду жазып атам. Это уже эки башка тема, понимаете?
Так. Ну, там благотворительностью я занимаюсь, дейді. И вот полностью информация бар. Минусқа болгондо эмне болот? Признание болбойт, слава болбойт, процветание болбойт. Вот эким жүрмүч мен үчүн ушундай болду да. Нету славы, нету процветания, нету ничего. Мына күндөлүктөрүм турат мына жакта. Видите? Минусқа түшүп кеткен деген ал. И только материальный нерсеге карман алсаң дагы болбойт. Финансовый жактан конкретно откат кеттим. Мага более духовный развитие керек. Допустим, так, мына финансовый потенциал блокко түшпөш үчүн өзүңдүн ичиңдеги силаңды правильный направленияга бур деп атат. Правильно направляй деп атат да. Так. Мына пландаганды үйрөн дейт. Я вообще не умею планировать. Чоң масштабный цельдерди кой дейт, аны кичинекей кылып бөл дейт. Вот это то, что я не люблю, да. Вот реально не люблю. Но именно ушул жактан, видите, вот из-за того, что я вот это не люблю, мне вот это всего нету. Допустим, да, чоң цельдерди коем. Есть какие-то большие цели, да, но аны монтип пландабайм, да. Так, мону кылсам, ана монтип жетем деген нерсе жок, у меня в голове такого нету. Маленький по цельге бөлбейм. Вот в чем моя проблема. Без этого у тебя финансовый блокто турганы тура берет деп атат. Ну, реально так и получается, то ушундай эле болду. Так. И таких информаций очень много, прям айтып отурсаң. Сиздикин так, личный бренд деп келип, эле кирип кеттик. Сиздики запрос мне 020291. Что хотите? Биз бүгүн именно личный брендти айтып атабыз. Это по финансам, да, допустим, моя история. Вот именно ошон үчүн мен өзүмдүн баягы архивде калган разборумду окудум дагы, такая, так, стоп дедим, да, мне нужно возвращаться, кайра ушул нерсе келет экенмин деп. То, что я игнорировала, полностью игнорировала койгон историям, кайра эле ошол жака чыгып калды. Вот абсолютно бүт баары чыгып калды. И бул жактан прям сиздерге инструкция, что делать. Мне кылыш керек. Конкретно сиздин историяңызда, сиздин жашооңузда что надо делать. Алдыңыз, жасадыңыз, кеттиңиз, все. Бул жактан что самое интересное, мындай нерсе жок да. Эзотерика жок бул жакта, допустим. Эртең менен туруп анан там айга 3 жолу сыйын, анан что еще там бир нерсени өрттөп анан көм деген нерсе жок, нету такого. Это просто конкретные действия. Например, мен айтып атат, акчаң блокко түшпөш үчүн масштабный цельдерди кой, аны кичинекей цельге бөл дагы. И план түз дагы ошон менен кет деп атат. Понимаете, это уже реальные действия. Это любой сизге коуч айта турган сөз. Допустим, ошол эле нерсе башка бирөөнө иштебейт. Обычно то, что мы не делаем, ошон үчүн бизде результат жок деген сөз да. Мен ошол нерсени кылбай койдум, и нет никакого результата. Теперь я попробую вот так цели поставить, к этому идти. Это хорошо работает, потому что мен кагазга конкретно мындай целдерин жазып койгондо, мына күндөлүккө деле жазганда, ошол нерсе ишке ашат батыраак. Меге фокус болот, а так, мол целиң бар. И я вот это действительно делаю. Если я что-то в голове держу, я это не делаю. А кээ бирөөнө все работает наоборот. Кээ бирөөнө, допустим, визуализация кылыш керек. Просто ойлонуш керек, там эмоцияны болуш керек. Понимаете? У кого-то что-то работает, у кого-то не работает. Ошондуктан конкретно сиздики кайсыл иштейт, конкретно сиз кайсы действия кылышыңыз керек билиш үчүн именно матрица, разбор жардамга келет. И эң биринчи бүгүн личный бренд жөнүндө сүйлөштүк. Личный брендтен выгорание болбош үчүн, инстаграмда алып барыш үчүн каждый день о чем-то транслировать, даже если үйдө турсаңыз деле, именно сиз кайсы теманы көтөрүшүңүз керек. Именно сиз кайсы темаларды айтып берсеңиз элиңиз аудиторияңызга кызыктуу болот. Аудиторияңыз келет сизге ошондон. Вот именно ушул боюнча. Кимге полный разбор керек болсо жазыңыздар. Мен сиздерге либо только PDF форматта жөнөтө алам. 7-8 страница болот личный брендтики. Орус тилинде. Бул өзүнчө баа. Же болбосо сиздерге азыр жалпак тил менен түшүндүрүп бере алам, полностью аудио менен түшүндүрүп, айтып берип, и ошонун негизинде дальше алып кетсеңиз болот. Чисто сизге рекомендация болот да, чисто только өзүңүздүкү болот. Ал өзүнчө баа болот. Кимге орус тилинде нормально окуй алам десеңиздер, жок мен кыргыз тилинде жалпак тил менен түшүндүрүп бер десеңиздер, эки вариант жөнөтөм, аны үчүн мага WhatsAppка жазыңыздар.
ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Мен бул жакта WhatsApp сообщением бөлүп кетти. Жооп берейин.